Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін мен сіздерге Куршаттын центрінен сатыла тұрған үй жөнінде информация бермекчимин. Жери 30 соток. Кызыл китеби бүт барлык документтери бар. Жери өтө кенен экен, 30 соток элестетиңиздер. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, мына жолдор асфальт, таза суу бар, свет бар, керек болсо агын суулары дагы бар. Эң негизгиси Куршаттын центрине жакын, пешком эле бара аласыздар. Мектептер, садиктер, мечиттер жаныңыздарда. Эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Мисалы, сиздер Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, Куршапкача, Куршаттын центрине келгенде эки ача жол бар. Солго бурулуп кетсеңиздер, уже өзгөн жакка кетесиздер. Ошол центриндеги эки ача жолдон сиздер оңго бурулуп, бул жакка түз жүрөсүздөр. Анал жакта мектептер, гимназиялар бар экен, айыл өкмөттөрчү. Андан өтүп түз жүрүп келе бересиздер. Кыскасы бул Куршаттын Камчыбекова көчөсү. Камчыбекова көчөсү, мына оң жактагы кайсы көчө деди? Айтпай Акматов. Айтпай Акматов көчөсү менен кесилишет. Акматов 14, жок, Акматов 114 дарегинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Түз жүрүп барасыздар. Акматов көчөсү 114 дарек. Бара бериңиздер, маалымат берем. Двагиске деле Акматов 114 деп жазсаңыздар, ошол үйдүн адресин, келүү жолдорун өзү көргөзүп коет картада элечи. Менимче түшүндүрө алдым. Бул жак болсо ошо Камчыбекова көчөсү экен. Бул жакка дальше кетсеңиздер, ошо бир аз эле жүрсөңүздөр Куршаттын центри Тугандар, ошо мен көрсөткөн Акматова көчөсү менен түз чыгып келесиздер. Двагиста Акматова деп жазылат экен. 114 даректе мына ошол үй сатка чыгып аткан учуру. Бүт бардык тарабында кошуналары бар, чек-аралары такталган, бардыгы соң көчөлөр шагыл. Учкан бойдон айдап келе берсеңиздер болот, чаңыбайт. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны дагы көп. Түшүндүңүздөр, ошол үй. Адреси Акматова 114 деп жазсаңыздар, үйгө келүү жолун карта өзү эле көргөзүп коет. Кандай кылайлы эми? Жери айттым, экранга деле жазып коем. Кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, свет бар экен, прожекторлор бар экен, таза суу бар. Мына арыктан дагы тунук агын суу дагы агып турат экен. Жүрүңүздөр эми үйгө кириңиздер. Бул жак эски үйү, Бриманка. Бул жактагы эски үйү, бирок чоң үй экен. Эми бул жерде азыр жер баланат, сөптөгөндө үйү эскирип калган. Көрдүңүздөр, киргениңиздерде мына оң жакта чоң үйү бар экен. Караңыздар. Сразу эле мына сол тарапта дагы бир үй бар экен. Эки үй болуп калат экен. Мына жагы ошо тандыр болгон экен, азыр көчүп кетиптир. Бул жак болсо очок, самовар, ошолордун местосы. Бул жак менимче гараж, ылдыйында ямасы дагы бар. Эми туугандар, бул жерде азыр сөздүн ачыгы үй эски. Эми бул жерде жер баланат. Ошондо эске алып коюңуздар, бул үйдү кудай буюрса алсаңыздар, сүрдүрүп, тазалап, жакшына кылып, зыңкыйтып үйдү саласыздар. Көрдүңүздөр, эки үй экен. Эски үй экен, эми ичине кирип көргөзбөй эле коеюн. Так. Жакшы. Суусу, свети бар. Керек болсо агын суусу дагы бар, туугандар. Суу, свет боюнча маселе жаралбайт, ошону айтып койду десе. Элери билишинче ошо Бишкекте окшойт. Ошол жакта отуруп ташып калдык. Бул бош турган үйдү сатка коюп атабыз деп болгон айтып, болгондо айтып мага информация берди, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Бул жакта деле ошо жерлери кенен көчөттөрү, теректери, талдары бар экен. Ошол. Так. Лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы ушул үйдүн видеосун кирип көрүшсүн. Жери действительно өтө кенен экен. Өтө кенен экен, туугандар. Вариантан мен жолдорун сурап атмын. Ошто же Бишкекте квартираңыздар болсо, эсине чалып айтып көрүңүздөр, балким алмашканга макул болуп калат дегендей. Так. Кызыл китеби бар. Бардыгы жакшы. Менимче көрдүңүздөр, түшүнүктүү болду. Мектепке, садикке, мечитке бардыгына жакын. Эң негизгиси Куршаттын центрине жакын, туугандар. Бул жер Куршатта, Куршаттын центрине пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Куршат эле кыйла өнүгүп кетти. Бүт бардык керектери үчүн нерселер, соцобъекттер, магазин, торговый центрлер Куршаттын өзүндө бар. Өзүнчө эле бир центр болуп өнүгүп алган. Антан эсин номерин экранга жазып койдум. Өзүм менен калган информацияларды сурашып такташа аласыздар. Жүрүңүздөр эми. Ал жакка өтөлүчү. Беш кошкон эл болсо керек. Үйлөр көп экен. Пустой чек деле көрбөдүм, азырында келип атыпчы. Бүт бардыгына үйлөр түшүп кетиптир. Бул жакта да бош орундуктар бар экен. Солго бурулсаңыздар, мына жакта да бош орундуктар бар экен.
бардыгы жакшы. Ошол лайктан басып, ошо Куршаттан үй издеп жүргөн тууган урук досторго, группаларга жиберип коюңуздар, алар дагы кирип көрсүн. Баасы, анан эсим номер экранда жазып койдум. Барыңыздарга ийгилик, аракет кылыңыздар. Колдон чарбаңыздар туугандар, колдон чарбаңыздар. Болгону уборка керек экен үйгөчү. Сыртын жакшына мыналарды уборка кылып тазалап керек. Кандай десем, узакта ошо уборка кылыш керек экен да, кыскасы мыналарды оруп, бутактарды бутап, керектелүүчү мына талдары керек эмес болбосо кыйып. Кыскасы ал жагын өзүңүздөр келиштиресиздер. Жери действительно кене туугандар. Действительно жери өтө кене экен. Кызыл китеби бар, сразу закон түрүндө өтөт. Ошол эми болгондой туткан ээлери Бишкекте экен. Азыр бул жакта бир акасы чыгып көргөз берип койду үйдүчө. Бишкекте отурташып иштеп жашап болгонго байланыштуу бул үйүн сатка коюп аткан учур туугандар.